тартып улуттук баалуулуктардан азаланды. Башкы максат жаш муунду улуттук нарктын өзөгүндө тарбиялоо болуп саналат. Район борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Тоо боорундагы айылдагы салтанаттан кийин кесиптешим Бермет Манасова кеп кылат. Сезимай Пайзидинова Зайыл Ормонов атындагы орто мектебинин 8-классынын окуучусу. Ал жаштайынан эле комуз чертүүгө кызыгуусу күч болгон. Бирок айылда комуз үйрөтүүчү ийримдин жоктугу анын тилегин орундатууга кедергисин тийгизип келген. Эми минтип алыскы айылда атайын ийримдин иштеши каарманыбыздын көксөгөн максатын орундатууга шарт түзүп отурат. Комузга кичинеден бери эле шыгым бар эле. Март айынан баштап үйрөнүп баштадым. Биринчи келгенде өтө кыйын болгон, бирок үйрөнүп кеттим. Азыркы учурда 20дан ашык чыгармак. Сезимай сыяктуу улуттук аспапта кол ойнотууну максат кылган 30дан ашуун окуучу ушул жылдын март айынан тартып комуз ийримине катышкан. Учурда таланттуу окуучулардын алды өз алдынча 30дан ашуун чыгарманы чертип үйрөнүүгө жетишкен. Мен комузга телевизордон көрүп кызыккам. Анан биякта боло турган болуп, анан келгем. Шол. Мен кербезин, жаштар маршы, анан 5 ыргай. Азыр мен Кыргызстандамын. Толук ошондо 3 күн черткем. Мен улук камызчы болгум келет. Кызыл көл боюнда кызыл ак өрдөгүм, кыз кезинде ойногон кыйма көкүлмөлмөлүм. Жашыл көлдүн боюнда жашыл ала өрдөгүм, жаш кезинде ойногон кыйма көкүлмөлмөлүм. Жаш кезинде ойногон кыйма көкүлмөлмөлүм. Мен кичинемден баштап кызыккам комузга. Анан мен үйдө жүрсөм, эже бар эле да. Ошо мен комуз ачылды, жакта мектеп бар. Анан ошондо барып кызыккам. Элеттик музыкага дилгир жаштардын максатын орундатууну айылдык маданият үйүнүн башчысы Шаарназ Зиятова колго алган. Ал үчүн атайын адис менен макулдашуунун натыйжасында комуз ийрими уюштурулуп, жаш таланттарга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Айылдардын көйгөйлөрүн айтып, керек болсо ушундай бир окуучулардын канын көрүп, келечек муун үчүн үйдө тынчсызданып, бизден ушундай бир жигит уул кыздарыбыз чыгыш керек деп ар дайым өзүнүн ойлорун ачык билдирип келген, керек болсо талаптарын коюп келген, ушул айылдын Дара айыл өкмөтүнүн ардактуу аты Дара айылдык кеңешинин депутаты биздин сыймыктуу эжебиз Айткүл эжеге сиздердин алдыңыздарда чоң ыраазычылыгымды айтып келем. Эл ичинде катылып жаткан таланттарды алып чыгуу ушунчалык менин ички дүйнөмдү дайыма козгоп келгендиги үчүн мен сүйүнүп эле келдим. Ошол келгенден баштап эле ушунчалык бул жердеги окуучулар, эл дагы ушунчалык башкача бир кабыл алышты. Келгенде эле ушул 30дан ашык окуучу келди да. Ошолордун ар бирин колдоп, ар бирине комузду жеткирип берген Шаарназ эже эң негизги себепчи деп айтамын. Анан булар менен мен мисалы үчүн кружокто 2 сааттан өтөбүз да мектепте. Бул жерде эртеден кечке өтүп аттым да. Ошо тез арада жыйынтык чыгаргым келди. Буга чейин 2 ай аралыгында аткарылган иштердин улуттук нарктын өзөгүндө тарбиялоо максатын көздөгөн иш-чара жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана жаш таланттардын катышуусунда өттү. Улутубуздун жүзү кыргыздын байлыгы болгон комузду ушу өзүнүн айылында унутта калбай кайрадан жанданышына шарт түзүп жатат айылдык маданият үйүнүн башчысы. Бул чоң эмгек. Биз азыр эмне дейбиз? Биздин колубуздан келген жардамыбыз ушулардын методикалык жардам берип айылдык маданият үйлөрүнө, анан кийин булардын формасына, эмелерине карап бериш, жардам берип, кичине көңүл буруп жардам бериш биздин милдетибиз. Ошол үчүн бүгүнкү күндө атайын келип, канчалык деңгээлде даяр болду, канчалык деңгээлде иш жүрүп жатат. Бирок
көңүлүбүз толуп турган учур. Жакшы таланттар өзү ааламга жол айылдан башталат дегендей, жакшы таланттар өзү айылдан чыгат, айылдан чыгып айылдан башталган. Жаш муунду тарбиялоодо албетте сөзсүз улуттук колорит керек. Улутун сыйлаган гана инсан чыныгы патриот болуп чыга келет. Улуттун руханий көрүнгөсүн, улуттун өзгөчөлүгүн барктай билиш ар бир